Мыктыбек Арстанбек партия түзөт. Шайлоодон кийин бюллетендерди ат менен ташышкан. Жалал Абадта киримтөөл Пакыр-Калла кармалды. Сузакта массалык мушташ болду. УКМКнын кызматкерине пара берген аткаминер кармалды. Сыймык Жапикеев кимдер суракка чакырыларын билдирди. Кыргыз Республикасынын мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик кызматына талапкерлигин койгон Мыктыбек Арстанбек өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын таанып, алдыда саясий партия түзүү ниетин билдирди. Ал мындай пикирин өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу жарыялаган. Анын айтымында, өлкө тарыхында биринчи жолу шайлоо таза жана ачык айкын өттү. Бирок алдыда дагы аткарыла турган иштер бар. Шайлоо үгүттүгүндө биз болгону 120 миң сом сарптап, 4-орунга жетиштик. Эл сизди угуш үчүн көп акча каражатын коротуунун кажети жок экендигин де алдык, деди Мыктыбек Арстанбек. Ал ошондой эле саясий партия түзүү ниетин билдирип, өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн иштөөгө даяр адамдарды өзүнө кошулууга чакырды. Биз жаңы коомдун, ошондой эле жаңы саясий маданияттын үлгүсүн көрсөткүбүз келет. Саясий партия түзүү биздин алгачкы кадамыбыз. Жаңы платформа, устав, программа иштеп чыгып, элге тартуулайбыз, деп кошумчалады Мыктыбек Арстанбек. Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Нуржан Шайдылбекова Кыргызстанда жетүүгө кыйын болгон бир нече шайлоо участкалары бар. Ал жакта интернетти туташтырууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан добуш берүүчү урналарды, бюллетендерди жеткирип, кайра кайтарып берүү үчүн оор жолду басып өтүү керек. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Жаз Кечүү айылындагы номер 2385 шайлоо участкасына урна менен бюллетендерди ат менен жеткирилет. Анткени жеткирүүнүн башка жолу жок. Жалал Абад облусунун Сузак районунда Пакыр-Калла кайманаты бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. 2020-жылдын 30-декабрында саат 14:00 чамасында Сузак районунун Ички иштер башкармалыгынын милиция бөлүмүнө райондук ооруканадан 1983-жылы туулган эркек киши төшүнүн туш тарабынан бычактан жаракат алып, ооруканага жаткырылгандыгы боюнча билдирүү келип түшкөн. Ал азыр жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында жогорудагы кылмышка шектүү делип, жабырлануучунун 1975-жылы туулган айылдашы бир нече жолу соттолгон жана Пакыр-Калла кайманаты бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Жалал Абад районуна караштуу Сузак районунда компьютердик клубда массалык мушташ чыкты. Бир адам бычактан жаракат алды. Мекемеден кабарлагандай, 8-январь күнү 30 жаштагы жергиликтүү тургун милицияга арыз менен кайрылган. Болжол менен 18-20 жаштардагы 10-15 жигит компьютердик клубка кирип келишкен. Алар имараттын терезелерин жана эшиктерин талкалап, ызы-чуу чыгарышкан. Арыз ээси материалдык зыяндын ордун толтурууну жана бейбаштарга мыйзам чегинде чара көрүүнү суранды. Белгилүү болгондой, ошол эле күнү ушул компьютердик клубтан 21 жаштагы жигит бутунан жаракат алып, ооруканага кайрылган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 226 бейбаштык беренесине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Бүгүнкү күндө тергөө иштери уланууда. Социалдык фонддун райондук бөлүмдөрүнүн биринчи орун басары пара берүү фактысы боюнча кармалды. Маалыматка ылайык, 11-январда УКМК пара берүү беренеси боюнча сотко чейинки процесстин алкагында Социалдык фонддун Талас райондук бөлүмүнүн башчысын кармады. Кармалган жетекчи командировка чыгымдарына бөлүнгөн бюджеттик каражаттарды өзүнө ыйгарып алган. Ал ишти токтотуу үчүн УКМКнын кызматкерине 70 миң сом пара берүүгө аракет кылган. Пандемияга кимдер тиешеси бар? Абылгазиев, Боронов, Өмүрбекова, алардын бардыгы жооп беришет. Биз баарын аягына чейин жеткиребиз, деди экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын башчысы Сыймык Жапикеев. Эске сала кетсек, учурда экс-премьер-министр Кубатбек Боронов сурак берип жатат. Жапикеев айткандай, пандемия учурунда 1000ден ашуун адам каза болду. Бул үчүн бирөө жооп бериш керек. Биз бул үчүн күнөөлүү болгондордун бардыгын суракка чакырабыз. Эч ким жоопсуз калбайт, деди Жапикеев.